Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен жарандык экономикалык жана административдик иштер боюнча прокурордун сунуштамасынын түрлөрү, ошондой эле алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу кеп кылмакчыбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой, жарандык экономикалык жана административдик иштер боюнча жергиликтүү соттордун кабыл алган соттук актыларына карата ар бир кызыкчылыгы козголгон, ошол ишке катышкан же катышыш керек болгон жеке же юридикалык жактар жеке апелляциялык же кассациялык даттануу келтире алышат. Жарандык процесстик жана административдик процесстик кодекстеринде прокурордун да дал эле ушундай укуктары каралган. Бирок анын даттануусу сунуштама деп аталат. Анткени, эгер кабыл алынган соттук акты менен мамлекеттин, коомдун же чөйрөсү аныкталбаган жактардын кызыкчылыгы бузулса, ал ишке прокурор катышпаган же катышуусу зарыл болбогон учурда да тийиштүү сунуштама келтире алат. Алсак, өткөн 2025 жыл ичинде жалпы республика боюнча келтирилген сунуштамалардын ичинен 182си каралса, анын 113'ü канааттандырылган. Же болбосо сунуштамалардын натыйжалуулугу 62% түзгөн. Билинбегени менен прокурордун сунуштамалары дээрлик көпчүлүк учурда мамлекеттик менчиктин сот аркылуу жеке уч адамдардын менчигине мыйзамсыз өтүп кетишине бөгөт коюп келет. Мисалы, атайын депутаттык комиссия, өкмөттүк комиссиялар түзүлүп, кызматтык териштирүүлөр жүргүзүлүп, тартип комиссиясы да карап, жооптуу кызмат адамдарынын жумуштан кетүүсүнө алып келген Борбор калаанын чок ортосунда жайгашкан Скрябин көчөсү 45-45А дарегиндеги мамлекеттин жер тилкесин айтсак болот. Учурунда козголгон кылмыш иштеринин алкагында аталган 1,5 гектарга жакын жер тилкесине башкы прокуратура жана Бишкек шаарынын прокуратурасы тарабынан камактар салынып, тергөө амалдары жүргүзүлүп, 1-май райондук сотуна жөнөтүлүүгө даярдалып жаткан кезде Бишкек шаарынын райондор аралык сотунун судьясы ал кылмыш ишине эч бир тиешеси жана укугу жок болсо да, салынган камактарды жокко чыгаруу жөнүндө мыйзамсыз жана негизсиз чечим кабыл алган. Бул иребей учурган соттук актыга келтирилген Бишкек шаарынын прокуратурасынын сунуштамасы канааттандырылып, кылмыш ишинин алкагында жер тилкесин конфискациялоого жол ачкан. Жалпыга маалым болгондой, аталган жер тилкеге мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан ар бири 15 кабаттан турган 7 блок көп батирлүү турак үйлөр салынып, мурдагы жылдын аягында президенттин катышуусунда батирлердин ачкычтарын тапшыруу аземи өткөрүлүп, үлүштүк салымы бар жана жеңилдетилген ипотека менен кезек күтүп жүргөн 549 үй бүлө батирлүү болушту. Демек, прокурордун келтирген бир эле сунуштамасы 600 үй бүлө үй жайлуу болушуна себепкер болгон. Андыктан мамлекеттин, коомдун жана чөйрөсү аныкталбаган жактардын кызыкчылыгына каршы кабыл алынган ушул сыяктуу соттук актылар тууралуу кабарыңыздар болсо, дароо прокуратура органдарына билдирүү зарыл. Ал эми мамлекеттик менчиктин жеке адамдар тарабынан колдонулуп жатканына күбө болсоңуз, алар тууралуу да билдирүү шарт.